бир нече күн мурда эле ушул этникалык кыргыз бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаты Адыл Жунус уулун сизге чаптап, бирок аны Кытайдын шпиону катары сыпаттап атышат. Эми бир эки күндөн бери сиздин өзүңүздү дагы ушул Кытайдын кызыкчылыгы үчүн иштөөгө бүгүнкү күндө мамлекеттин башчылыгына келе жатат деп айтып атат да. Деги эле ушул коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгына байланышкан сөздөргө сиз кандай жооп берет элеңиз? Муну мен ушул дебаттардан уктум. Канат Исаев, Каныбек Иманалиев экөө ушу катуу айтып атат. Анан жана эл менен жолугушууларда да айтты. Адыл Жунус уулу, анан Садыр Жапаров булар мындай Кытайдын шпиону, анан спецслужбалар менен иштейт деген. Бул эми күлкүмүштүү окуя да. Башка эч нерсе таппай, баягы эмне чаптаарын билбей, анан кийин баягы элди ишендире турган ушундай ушак изилдеп чыгышыптыр да. Ал Адыл уулу Жунус деген, Жунус уулу Адыл деген бул 30 жылдан бери биякта жүргөн кытайлык кыргыз, этникалык кыргыз. Билесиздер, азыр этникалык кыргыздар ар кайсы өлкөлөрдөн келип атат. Мисалы Өзбекстандан келип атат, Тажикстандан келип атат, Афганистандан, Кытайдан, Турциядан. Анткени 2007 жылы ушу мыйзам жазылган, кайрылмандар мыйзамы деп. Ошонун негизинде келип аткандар бар. Ага чейин деле келип, ошо биздин жарандыкталгандар бар. Мисалы кытайлык кыргыздар. Булар Кытайдын территориясында калган эмес. 50-нчы жылдары ушу Сталин менен Маузудун жер бөлүшкөндө биздин ошо тоолор менен болсун деп туруп, ушу Тянь-Шань тоосунан бөлүп койгондагы ар жакта биздин жерлерибиз менен кошо биздин жарандарыбыз калып кеткен. Анан кийин кой эми биз биякта Кытай мамлекети менен калып калбайлы, өзүбүздүн жерге баралы деп 50-нчы жылдары, 60-нчы жылдары ошо ар жакта калып калган, Ала тоонун аркы бетинде калып калган кыргыздардын бардыгы Көлгө келген, Нарынга келген, мына Ош, Алай, Чоң Алайга чейин келгендер бар. Муну бардык калкыбыз билет. Анан ошол кыргыздардын бири ушул Адыл Жунус уулу да. Кытайда азыр бүгүнкү күндө 250 000 кыргыз бар. Келе албай жатышат. Ушу келебиз десе 2-4, бирок баягы шарттары жок, же болбосо ушундай бир мыйзамдар жол бербеген үчүнбү ушундай. Анан эми бул карандай калп нерсе, Канат Исаев менен ушу Каныбек Капашевдин айтканы карандай калп нерсе. Ошолорго салыштырмалуу Адыл Жунус уулу алардан 100 эсе мекенчил келет. Ал шпиондук кылмак түгүл, тескерисинче Кыргызстанга алып келген инвестициялары, ушу жакта ишкердик кылып төлөнгөн салыктары тигилерден 1000 эсе көп. Тескерисинче тигилер ошо салык төлөбөй, ушундай мамлекеттин мүлкүн менчиктештирип алып, жерлерди сатып, мүлктөрдү саткан фактыларын дагы билебиз алардын. Ошон үчүн эле баягы кандай десем эми бир жоопко тартыла турган мезгил келип калса, ушул бир мен кыйкырып чыгып ушинттим эле, оппозиция болуп чыктым эле, анан ошого жараша ушундай мамиле кылып атат деген сыяктуу бир алдын ала бир кандай десем бир защита кылып өзүнө өзү арканды алыс таштап ушундай кылып аткан ушу бир мамилелери деп эле эсептейм да, жамандап аткан.